бул ыйык милдетти Аллах сиз менен бизге тагдырыбызга жазып ушул насип этип отурат да. Ошон үчүн 5 убакыт намазга катышуу, анан сабактарды уюштуруу, мечиттин ички сырткы тазалыгына биз өзүбүз баш соңунда туруп көңүл буралы, дааратканалардын тазалыгына көңүл буралы. Себеп дегенде азыр Кудай ушул диндар болгон жетекчилер көбөйүп кетти. Ошол эле мына азыр Жумгалда отурсак, аким келип калды, зыярат кылып коеюн депчи. Аким менен сүйлөшүп отурсак, мындай оозунан чыгып кетти да, байкабай айтып алды. Мындай жума окулган мечит экен. Үйү жакын жашайт экен, баамдат намазына келип аким азан айтат экен. Мына бир 2 саат мурун сүйлөшкөн сөз. Ал эмнени билдирип турат? Ал айта албады, бирок ал сөздүн түпкүрүндө көптөгөн нерсе жатат да. Демек ошо райондун акими келип баамдат намазына азан айтып аткан болсо, анда биздин муаззиндер, имамдар каякта жүрөт анда? Мындай факттар толтура да. Ошон үчүн таксыларым, бул бир жемелөө эмес, бул бир кемчилдикти айтуу эмес, бул жоопкерчиликти бир сезели, жоопкерчиликти жакшы аткаралы деген максатта айтылып атат. Туура кабыл алыңыздар. Андан кийин диний ишмердүүлүк жүргүзгөн мусулман айымдарга шарт түзүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча, республика боюнча диний ишмердүүлүктү жүргүзгөн айымдар бар, кыз келиндер бар. Алла разы болсун. Эч кандай бирөөдөн бир үмүт кылбастан атайын устазалар топтолуп кыз келиндерге динди жеткирип кызмат кылып атат. Мына жакында кыз келиндерге арналган форум өттү. Ошол форумга биз атайын жарыя кылдык элек, 37 диний уюм, атайын кыз келиндердин диний уюму бизге муражат кылып, документтерди тапшырып, биз аларды чакырып форум өткөрдүк. Форумдан максат алар аткарып аткан иштерин, пландарын бизге көрсөтөт. Биз ошонун баарын карап чыгабыз. Ошол бүгүнкү күндө жаңы кабыл алынган дин мыйзамына туура келеби, туура эмес болобу? Себеби азыр өз алдынча бирөөлөр сыртта каттоодон өтпөгөн жерде диний ишмердүүлүк жүргүзгөнгө тыюу салынган, билесиздер, насаатчы болсо дагы атайын лицензия алыш керек бүгүнкү күндө. Мунун баардыгы жанагы биздин Матуридия акыйдага, Ханафи мазхабына, же болбосо бүгүнкү күндө салттуу ислам деген термин менен азыр кетип атабыз да, ошол ахли суннага башка агымдардын таасири тийип калбаш үчүн ушул методика колдонуп атат. Ушул Кочкор районунда кыз келиндерге диний ишмердүүлүк жүргүзүш боюнча ошол адис айым ишти жүргүзөт. Кыз келиндерге сабак уюштурат, сабак берет, көзөмөлдөйт, бирдиктүү түзүлгөн иш мерчемди иш жүзөсүн ашырууда ошол айым устазы өзүнчө сырттан диний кыз келиндердин окуу борборунан башкарып кызмат кылат. Ошондой азыр бир мерчемдер бар. Эмне үчүн? Биз кыз келиндерге да көңүл бурушубуз керек. Урматтуу диний кызматкерлер, болгону мен жогоруда баса белгилегендей, сиздерден сураныч, талап мечиттин тазалыгына көңүл буруп бериңиздер. Болду. Анан өзүңүздөрдүн милдетти, функционалдык милдеттемени жакшы аткарыңыздар. 5 убакыт намазга, жума баянында, коом менен байланышта жүрүм турумуңуздарга көңүл буруңуздар, болду. Башка маселе жок таксыларым. Буга чейин деле ушул ишти аткарып келатасыздар. Маселе жок, мындан ары аткарып аткан иштериңиз да жандуу болсун деген максатта. Себеби мына муфтиятта билесиздер, ошо 40 кадамдын ичинде кол борбор ачуу маселеси бар эле, ал ачылды, иштеп атат. Кыргызстандын буруң бурчунан атайын суроолор келип атат. Ошол диний суроолордун ичинен кээ бир айылдагы жамаат мечитти тартып, короону тартып, мына могу биздин мечит, адреси момундай. Имамды биз көптөн бери көрө элекпиз. Имам жок, мечиттин абалы момундай. Ушунга бир чара колдонуп бергиле деген мына сүрөттөр менен бизге коомдон ушундай муражат болуп атат таксалар. Ошол нерселерге жол берип койбош үчүн дамлалар сизден ошон үчүн суранып атабыз. Өзүбүз дагы анча-мынча мына Чүй областында сапарга чыкканыбызда атайын шам намазына токтоп атабыз. Кана дамлабыз шам баян берип атабы, бир угалы. Дамлабыз намазда барбы экен, жокпу экен? Дамлабыз ишин кандай аткарып атат экен, бир көрөлүчү деп баамдат намазына барып атабыз таксалар. Ишени койгула таксалар. Баамдат намазына 10 мешитке барган болсок, 3-өндө гана имам болсо, 7-өндө имам болбой жатат да. Ойнубузга алыш керек да. Анан
коомчулукта жанагындай бир терс көрүнүштөр же болбосо ошол жерде бир жакшы диний иштер кетпей аткан болсо, демек ошол жерде ошондой маселе болуп аткандыгын көрүп сиздерден сурап атабыз. Силерден Аллахым ыраазы болсун, ден соолугуңар чың болсун, жооптуу кызматтарды Кудай таалам жеңил кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Асмандан жерден келүүчү балелерден, оору илдеттерден, табигат кыргыздардан Кудайым өзү сактасын. Кудайым тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңарга жеткирсин. Кайрымдуулук колунда жардам берген бир туугандарыбыздан Кудайым өзү ыраазы болсун.